Бул ирет Супер ТВ телеканалы Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынай Нарбаеванын Кашка Суу айылындагы дачасына барды. Май айын кызым экөөбүз абдан күтөбүз. Каникул башталары менен бул жакка келип 3 ай бою жаратылыштын койнунда рахаттанып жашап кетебиз, дейт ырчайым. Келгиле. Суу буруп келеттим эле. Кандайсыңар? Күттүрүп калдыңарбы? Калдымбы? Күттүрдүмбү? Кандайсыңар? Ден соңуңар жаш киргиле. Суу токтоп калды десең тез эле бизде. Кийим дагы рабочий дейм. Парковка. Бул велосипедти менеджер балам белек кылды. Кызым Каринанын туулган күнү. Жакшы экен да физкультура. Эки дачага каттаганга, суу бурганга, өдөдөн суу бурабыз да. Анан ылдыйга алып кете берем. Кейтканда өпкөм көп калат. Өдөлүшкө чыгабыз да. Киргиле үйгө. Куш келипсиңер. Биз бу жерде чай ичебиз, эс алабыз. Эми барыңар кызыккан ушул огородду көрсөтөйүн. Бул жерге биз бул дачага 25 майда аябай күтөбүз. Карина экөөбүз Каринаны алып алып, анан Карина экөөбүз 25 майда эле жөнөйбүз, кызым, жаным мен. Анан 25 майда келебиз. Анан 3 ай каникулда ушул жерде жүрөбүз. Ушу гүлдөрдүн астын чукуйбуз, гүлдөргө суу куябыз, удобрение беребиз. Эс алабыз таза абада. Анан азыр силер иш үстүнө келдиңиздер. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Бул гүлдөрдү азыр мен күз келди да, мына гүлдөрдү суюлтуп, жылда ыргытып берчимин. Суюлтуп бирден калтырып. Буларды көбөйүп кетсе, өтө жүдө көрүнүп калат да. Анан быйыл өзүмдүн эмгегимди сынап көрөйүн деп, эмгек текке кетпеш керек да турабы. Анан колкап даяр бул жерде эле. Кийимди өтө ыңгайлуу жанында. Огородко чыгып эле ишикке кирип кетесиң. Колдорусу жарылат. Майда эле мени айтышат, көлгө барып келдим депчи. Көлгө барбай эле ушул жерден күйөм. Эки огородду караш өтө кыйын. Балдарым баары жумушта, жолдошум да жумушта. Өзүм сүйгөн жерди сүйөм. Анан ошол азыр бир эртең менен бери кылткан ишим бирөөсүн көрсөтүп коеюн. Монтип бул аябай тамыры терең эмес болот. Бирден отургузуп атам. Канча мээнеттим, анан мээнет кайткан жакшы да. Анан мен да башка гүлдөрдү эгип, башка ар бир эмгек бааланыш керек деп ойлойм да. Бул гүл болсо климатис деген гүл. Актары да бар. Дагы бир розовый деген эле, анысы ачылып элек. Же ачылып бүтүп калдыбы мен келгенге чейин. Анан өтө кымбат гүл. Бир эле түбү 3000, 3500 алабыз да. Чынын айтсам, кылган ихсандарыңды элге жарыя кылба дейт го. Анан жарыя кылбагайым. Өзүм эле билем, бир Кудай билет. Ушинтип ошол инсандарым кээ бири студент, кээ бирлери төшөктө жаткан инсандар, кичинекей балдар. Ошолордон кабар алганга менде дагы чөнтөгүм жакшы болуп турса, аларга да мен көбүрөөк керек жарагын алып барсам, кандай жакшы памперстерини, баяндай керектүү китептерини, дептерлерин алып барып берсем, окугандардын. Мен ошондой инсандардан
Эркин Рыскулбековду дагы аябай неме кылам. Чыгармачыл инсандардан көп ушундай шеф болушуп, компьютерлерин ичине алып беришип, бул ошол балдар менен сыймыктанам. Алардын ата-энелерине рахмат. Мисалы Майназаров, Байсариев, тамадалардан Эркин Рыскулбеков, анан мен өкүл балам Эрнис Бөрүбаев. Анан мен дагы ушул мээнеттерим жанып, ушундай балдарыма жардам берейин деп чынын айтсам ошол максат менен жасап атам. Бул биринчи жолу, бирок биринчи жолу жасап жатам тарыхымда. Анан бул менин чекеттерим, канча жылдык мээнеттерим. Анан мен дагы ошол сооп тапканга, чуркап сооп тапканга кирсем деп ойлойм да. Тилейм да. Кээ бир адамдарды акчасы болсо деле чыгара албайсың, айтсаң деле түшүнүкпөйт. Себеби алардын жүрөгү башкача да. Бул гүлдү тамырларын канча кырсаң деле тескеринче жакшы өсөт. Ушинтип ар бирин мындай горшокко отургузуп, суу куюп даярдап атам. Бул гүлдөр ырдап берет деп күлдүрүп атам элдерди. Негизги максатым ошол жардам берсем, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мен да пайдам тийсе, мен да бир келген өмүрдө бир из калтырып, бирөөнү жарпын жаза кубандырсам деген эле тилек. Себеби алты сануу заман болуп, көкүрөгүбүз көрүлөр көппүз. Сындаганга эле даярбыз да, сынчы болгонго. Кыскасы ошол сооп иштен мен өтө рахат алам да. Жүрөгүм жумшайт, уктасам тынч уктайм. Бул өмүргө эмне келип, эмне кеткен отчету бар да. Анан жашың улуулаган сайын көбүрөөк кеңешиңди айтып, көбүрөөк неме сооп иштерди жасасам деп аракет кылам да. Бул гүлдөр өзү базарда 500 сом, эң аркасы 300 сом турат ушул гүлдөр. Анан менде ушул гүлдөрүм өтө көп. Анан эмнеге мен ушуларды сатып бир адамдарга жардам бербешим керек. Бекер деле чирип жок болот да, туурабы? Анан ушул гүлдөр ачылат, жыты укмуш. Кайсы мезгилде өстүрсөң деле өсүп кете берет. Бул ушунчалык неме гүл да, живучий гүл. Андан соң каарманыбыз короосун тааныштырып, күнүмдүк жумуштары тууралуу айтып берди. Бурда бая пандемия учурунда үйгө камалып калдык го, бирок мен баары сыртка чыгып баягы кайрымдуулугумду жасай бердим. Анан үйгө келгенимде агам менен ушул короолорду бүт. Агам экөөбүз баягы дырылдак менен баардыгы дирилди. Аябай элдер жакшы көрүштү го. Ушул коронун бүт баарын оңдоп, баягы үйдө отурганыбызда тооккана кылдым. Тоокканам көрсөтөйүн эми. Ири бири болсо дагы менин колумдан чыккан. Быйыл болсо огороддор начар болду. Себеби бизде аябай чоң баягы бөдөнөнүн жумурткасындай болгон мөндүр жаады. Анан помидорлор да болбой калды, бирок шүгүр бир экичөө түйдү. Азыр мына бадыраңдарым түйдү, муну жейсиңер азыр. Силерге сактап отурдум эле. Анан эң негизгиси аман бололу, табигаттын көрсөткөн кубулуштарына эч качан капа болбойлу. Бул эми кубулуш да. Элдер айтып берет да, жолдошуңузду эмне көрсөтпөйсүз, балдарыңызды эмне көрсөтпөйсүз деп. Балдарым да, кыздарым дагы. Эми Карина кичине болгон үчүн ал макул. Анан чоңдорум айтат да, бизди коробкага салбаңыз, биз эркин болгубуз келет деп. Жолдошум андан бештер. Бул кылган иштерим өзүмдүн хоббим да. Анан жолдошуңуз кылбайбы, эркектердин ишин кылабыз деп ушинте беришет. Мага жагат. Мен айылдын кызымын. Ырчылардын дагы ушундай колунан баары жок келишин көрсүн дейм да. Бул болсо баягы декоративный тыт деп коет. Мунун мөмөсү жүрөккө өтө дар экен. Ичине ойносоң да болот, ичине кирип алып. Ушундай быйыл 2 жыл болду бунун өскөнүнө. Ушундай жакшынакай
көрүп берген огородко. Неберелерим келсе ичине кирип ойношот. Алмуруттун сорту неме талгарка деп коет. Бул байкуш ушул биз келгенибизге 13 жыл болсо 13 жыл тең 1 жыл тынбайт. Мына быйыл баардыгы өлсө дагы бул бизге жемишин берип атат. Аябай суулуу бул неме суу uzun болуп чоң болот да. Эч капа кылбайт бизди. Кээде шактары сынып калат. Гүлдөр ачылган убак булар эми ачылып атат. Силер 3-чү партия ачылган убакта келип атасыңар да. Ошо пандемиядан кийин унутчак болуп калдым. Мына гүлдөрүм ачылды. Ал эстеген айтып берем аттарын. Бунусу сирен деп коем. Жыты сиренге окшош. Мындай вьющийся неме асылып кетет. Анан тоокканан өзүм жасаганмын. Тооктор тууп алтынай деп атышат. Анан тооккана бул огороддун эң астында. Буларга өзүнчө жем берем. Өзү бир короз 9 тоок да. Анан кээде 9 тең туйт, кээде 8. Анан азыр түшкө чейин 5 тууптур. Азыр силерге кур берем. Бирөөсү ысык боюнча экен. Кыскасы байын десең биринчи тооктон башла дейт го. Анан байыбасак дагы мына балдарга табигый. Бул жакта жайкысын гана неме болот да. Кышта кышкысы бар тиякта. Свет жандырып тоокторго аябай жакшы ушул шартты түзгөнбүз. Себеби булардын тили жок да. Биз жаныбарларга аябай биринчи очередь, мисалы эртең менен намазга турганга чейин биринчи балыкка жем берем, уйкудан туруп эле. Анан мыштарга берем жем, анан буларды келип чыгарып, анан кийин башка иштер башталат. Өзүмө анан көңүл бурам. Себеби жаныбарларга канча көңүл бурсаң, бул сенин адамзаттын милдети да. Дагы туйм дейт. Жумуртка туйм дейт. Биринчи келгенибизде орок менен орчубуз. Кылым жаша, кылым үйрөн дейт го. Биринчи келгенибизде бул жерде таш, чөптө немелер, дөмүрлөр, алмалардын ошолордун баарын инилерим келип бүт неме кылып берип кеткен. Бул лентасы мына жерге жетиш керек да, мындан ашчы суда орбой калат. Бир жумада бир оруп турам. Орулган чөптү тоок берем. Тооктору жейт. Эч нерсе текке кетпейт. Тамак жесек, тамактын калдыгын беребиз, дарбыздарды беребиз. Булар дагы аябай жакшы буюм. Канчалаган ишиңди жеңилдетет. Мисалы жарым саат эле оруп коем бул жакта. Саат 6-тан баштап эле ушул иштер бүтөт. Ушул иштер башталат. Анан баягы эми турмушта ар кандай болот. Кээде бир нерсе ишке ашпай бир кыжалатчылык болгондо ушуларды жасасаң аябай эс алдырат да. Оруп койгонда ушунчалык жыргайсың. Анан монтип отуруп алып эс аласың да. Балдар ойнойт, неберелерим келгенде ойношот. Төшөк салбай эле тимеле жердин энергиясы башка да. Анан оруп алгандан кийин оруп атканда чөптүн бир сонун жыты келет да. Бир жашагыңды келтирип, башка бир боекторду берип мурдуңачы. Анан муну ким иштесе билет да. Анан неберелерим келип ойноп кетсе ошого кубанып калам. Быйыл өзгөчө ысык болду го, досторум да, кошуналарым да көп келип жүрүп кетип атышты. Алардын сүйүнгөнүнөн мен 2 эсе сүйүнүп аттым. Кимдир бирөөгө пайдаң тийип, кимдир бирөөгө жакшылык кылып, кимдир бирөөнү кубандыра койсоң, өзүң 2 эсе кубанасың да. Бул жака келгенде ата-энем үйүнө келгендей болом да. Ата-энебиз менен ушундай жер үйлөрдө жашап, ушундай королордо иштеп, алма терип, жүзүм терип, тамеки чаап, күрүч отоп чоңойгонбуз да. Анан буяка келгенде ошол айылдын жыты келип, ушул жака келе жатканда ушунчалык сүйүнүп келем да. Эми ата-энем арбай ыраазы болсун, бейиштин төрүндө болсун, ошолорду уят кылбайын деп, ошолорго рахмат алып берейин деп болушунча жакшы болгонго аракет кылам. Бирок пендебиз, биз деле күнөө кетиребиз. Биз дагы идеальный эч ким жок жашоодо. Ошол рахат бул жерде жүргөн. Бул жерде неме баягындай конок келгенде
өздөрүнчө чечиле турган проблемалар барлар болуп калат го. Конок келсе 4-төн чакырсаң деле экөөсүн бири-бирин жакшы көрүшөт. Эч нерсе кылбаса деле бири-бирин сүйбөгөн адамдар болуп калат. Анан бөлүнүп кетишет да. Баягындай сырдаша турган адамдар келип ушул жерден сырдашышат. Анан ырдайбыз бул жака келип алып. Эркек деле карап отура бербей, аялдар өзүбүз деле тиричиликти кыймылдата берсек болот. Мен курулуштан калган тактайлардан минтип отургучтарды өзүм эле жасап алам, дейт Ыршайым. Эми баарыңыздар кызыкканына деле айттым го, мына королордун баарын агам экөөбүз жаап чыкты деп. Курбум Белеккан, Азалия деген курбум Белеккан. Ошондо Каринанын туулган күнү эле да. Анан Каринанын туулган күнүнө мен балдарым да мага белек алып келет да, төрөп бергениңизге деп. Балдарымдын ошо жагы эми кимге белек берсе жагымсыз болсун, балдарым төрөлгөн, мен төрөгөнүңүзгө рахмат деп ар бир өзүнүн туулган күнүндө мага белек кылышат. Анан ошол Каринанын туулган күнүндө курбу кызым айтпай неме эмне каалайсың деп. Анан айттым, мен строй материалдарды жакшы көрөм го, билесиң, неме. Ушундан бирди алышым керек деп бир магазинге киргенде айтып койгон экем. Ушуну көтөрүп келсе, чын эле аябай кубандым. Себеби үйдө дагы эч жерден кор болбойсуң да. Неме шифонерлердин ашыкмаштары, кухнядан ашыкмаштарын алып койгонда оңдоп коем. Азыр мен мына стульчиктерди убакыт кетирбейин деп бүт өлчөп койдум. Карандаш менен өлчөп кандай. Баягы биздин немеде үйлөрдө жатат го, мына ошон тактай туктайлар, ошолорду бекер отурбастан аял заты деле жасай берсе болот. Мына стулдарды деле өзүм жасагам. Мыналар деле мындан бир 10 чакты болуш керек, эки жакта. Муну дагы өзүм жасагам. Кухнядан эле чыккан нерселер. Баягы калып кеткен неме полкалар болот го, ошолордон эле жасап койгом. Мен негизи кийим алсам, сөзсүз оңдоп кийем. Туфли алсам дагы, туфлиме дагы бир башкача бир нерсе, өтүктөрүмө деле бир нерсе жасай берем да. Анан баягындай чач такыштарды, көкүрөгүмө таккандардын көбүн өзүм жасагам. Ошондой таятабыз ювелир болгон экен да. Күмүштөн ат жаптарды, чачпактарды, жоолуктардын чекесине жасаган киши болгон экен. Баары өтөт экен да. Ошондойлорго кызыгам да, реставрация кылганды жакшы көрөм. Анан тикмечиликти билбейм, бирок колдон немени жасай алам да. Бул стульчик жасаш үчүн мындай, бул эми өтө ыңгайлуу болот. Бийиктигине канча ылдый кылсаңыздар, ошончо огородко жакшы. Эгерде жөн эле салам десем, мындай бийик жакшы да. Буга болгону мына жаткан эле такта болчу. Силер келгенге даярдап койдум. Азыр ушуну менен иштешебиз. Эгерде кичине аягына чейин кирбеген болсо, кайрага кичине тартып, кайрадан ошондой бекем болот да. Ортосуна мунусун кадалышыбыз керек да. Чийип койгон, ушул чийген боюнча муну кадашыбыз керек да. Сонун стульчик болду. Ушундай үйдө калган нерселерден деле аял зат деле жасай берсе болот. Жактыбы сиздерге? Кыскасы, айылда жер үйдө бир колунан кетмен, бир колунан шыпыргы түшпөсө эле сенин огородуң эң алдыңкы огород болот да. Эми силерге мен азыр дагы бир үйдөгү жаныбарларым жөнүндө көрсөтөйүн. Ошолорго күбө болуңуздар. Балдарым деп жашайт экенбиз да, деген каарманыбыз үй жаныбарлары менен тааныштырды. Каринанын туулган күнүнө мен жалгыз эле агам бар, ошол белек кылды. 5 балык. Анан 5 жактан тилек бирөө, 5 сала 5 башка тилек бирөө деп, билек бирөө деп
Анан буларды да карайм. Эме эңсө калоо тилектерибизди айтып турабыз. Мага бул керек, мага ал керек деп. Силер да айтсаңар аткарат. Аткарат, баарын аткарат. Бул Темирлан деген балам. 1-класска калганда сүрөтү. Дачага алып келип неме кылабыз да. Бул болсо чоң кызым Акмарал. Институт окуганда неме практикага чыктык да, анан ушинтип көтөрүп барып мектептен сабак өтчүмүн. Окуучуларга кыйммат коюп. Бул 91-жылы. 91-жылкы. Анан балам 94. Бул Карина 2015. Төрөп өлө сүйүнүп турган убагым 4 айлы багы. Ичан. Ушул балдарым деп жашайт экенсиң, эне. Бул Карина. Мен өзү жашоодо мышыкты өтө деле жакшы көрбөйт элем. Анан ушул кичинекей кызым мага мышык дей берип, анан монтип мышык алып келип, бул Каринанын туулган күнүнө эжеси алып келген. Аты Кира. Анан моюнда момундай жиптер болот экен, баягындай килештерге, бүргөлөргө. Аты Кира. Анан Каринанын эң жакшы көргөн мышыгы. Кел. Анан кызымдын эңсегени деп ушул мышыкты багып атабыз, жакшы көрүп атабыз, сүйүп атабыз. Өзүнүн гаршогу бар, тамак иче турганы бар, жата турганы бар. Анан бул болсо сиңдимдин кызы да жакшы көрөт экен да. Анан биз кетип калсак жалгыз неме болбосун. Ушул мышыкты эркелетип жумушунан да кеч калат. Бүтү деп адам да эркелетет. Анан бул мышыкты алып келдим. Бул турецкий ангорка деп ушундай деген порода экен. Мында моюнуна байлап. Анан бир эле үйдө алып келгем. Бул үйдү Кирага алабыз, анан буга отдельно алабыз десек, Кира кызыл свет жакшы көрбөйт экен, кирбей койду. Бул болсо элип алды. Анан бунун үйү бул. Сентябрда көчсөк, өзү мышыкты жакшы көрбөчүмүн, ушу кызым үчүн жакшы көрүп, мышыкты YouTube'дан үйрөнүп, жаныбарларга өзүнүн шарты менен кам көргөн кандай жакшы. Эми ушуну жакшы көрүп, өздөрүнүн шампуньдары бар, өздөрүнүн паспорттары бар, укол алганы, глистики анамна деп адамдай эле неме кылып карайбыз да, мына. Тим эле жыргашат. Карайсыңар. Андан соң Алтынай Нарбаева кезинде депрессияга катуу кирип кеткенин, акыркы 5-6 жылда ал абалдан чыгып, жаңы жашоосун баштаганын айтып берди. Мен баягыда айттым, таза аба бул жак. Шаарга караганда бул айыл, Кашка суу айылы 10 градуска төмөн да. Шаарда сиздер күйүп бишип атканыңыздарда биз 36 болсо бул жакта 26, 7-10 градуска чейин төмөн да. Анан бул жерде өзү дүйнө жүзү боюнча 3 аба, эки эле жерде, дүйнө жүзү боюнча эки жерде биригет деп илимпоздор айткан экен. Ошону билгеним бар. Бири бул Грузияда Батуми шаарында болсо, экинчи дүйнө жүзү боюнча экинчи точка ушул биздин Кашка суу айыл экен. Бул жерге келген инсандар бронхиттен, давлениядан, жүрөк оорудан, менде бронхитим бар болчу, хронический, ошонун баары айыкты. Жүрөгүм жакшы, Кудайыма шүгүр. Анан ушул таза абада жүргөнүн өзү эле, иш кылбай эле жөн эле жүрсөң абасы дары да. Анан кеңеш берер элем, ушул тоо жактарга көбүрөөк келиңиздер, көбүрөөк таза абада жүрүңүздөр. Адамдын ден соолугу анын маанайына жараша болот экен да. Эгерде көңүлүң кунак алып жүрсөң, эч жериң да урбайт. Биз өзүбүз баягы көңүлүбүздү чөгөрүп, ага кейип, буга кейип, кейисек да, кейбесек да бул жашоо өтө берет. Ошон үчүн ар дайым маанайыбызды беш кылып, жакшы нерселерди ойлоп, жакшы ырларды ырдап, жакшы сөздөрдү сүйлөп, бирөөнүн жакшы жагын көрө билип, кемчилигин көрмөксөн болуп, ошондой кылганын баардыгы бул соопта иш экен да. Анан ошон үчүн быйылкы жылы былтыр эл артисти деген наам алып аябай кубандым. Рахматымды айткым келет. Анан буюрса отчеттук концерттерге даярданып жатам. Өзгөн өнөрпоздор деген ынтымагыбыз бар. Ошол ынтымагыбызда биздин кенже ар бирибизден ийгилигибизди
куттуктайбыз, жылдын жеңүүчүсү, жылдын мыкты айымы, жылдын мыкты апасы деген наамдарды алабыз да. Анан былтыр мага ушундай тапшырма берилген. Быйылкы жаңы жылда, мына келе жаткан жаңы жылда сиз жок дегенде 2 обон чыгарышыңыз керек деп. Мен обон чыгарыш менин оюма деле келген эмес. Анан бир обонум бүгүн жарыкка чыгат, Кудайым буйрса деп турайын. Анан өзүңүздөр күбө болосуздар. Анан айттым, адамга ушундай милдеттендирип койгондо дагы бир тапшырма болуп, бир машина айдап кетип атканда, же болбосо велосипедде, же огород чыгып атканда бир кайрыктар келип, анан Рамис Алиев деген аранжировщик ушундай деп түшүндүрсөм, сонун он экен деп жазып бүгүн бүтөт, Кудайым буйрса. Ошону күтүп атам. Тоого ушул жака келип калганыма аябай бактылуумун да. Ушул май айын аябай күтөм да. Май айын күтүп, анан август болгондо уже мамайыбыз түшөт, эми шаарга кетебиз депчи. Шаарда өзүнчө керемет, балдарды окууга жөнөтүп, өзүбүз иштеп, анан кечкисин үйгө келип, фитнеске барам. Анан дагы бир айтпадымбы, адамдын маанайына жараша ден соолугу болот деп. Ошон үчүн биз канчалык кыйынчылык келсе ошончолук күчтөп күчтүүмүн деп өзүбүзгө мотивация берип турушубуз керек экенбиз да. Мотивацияны бир гана өзүңгө өзүң бере аласың. Мисалы, мен ооруп калсам, төшөккө жатып калсам, эч ким мага ден соолук болуп бере албайт. Эч ким менен ошо мен турганга чейин жанымда боло албайт. Себеби ар кимдин өзүнүн тиричилиги, жумушу бар. Ошон үчүн балдарыма, кыздарыма, келиндериме, күйөө балдарыма жардам болуш үчүн биз жолдошум экөөбүз тең маанайыбызды беш кылышыбыз керек, ар дайым жакшы нерселерди ойлошубуз керек. Балдарга болгон жардамыбыз биздин ден соолугубузга кам көргөнүбүз. Себеби кээ бир ата энелер, ой, тигинин баласы бул курортко жөнөтүптүр, бул жака Дубайга жөнөтүптүр, Анталияга жөнөтүптүр деп айтат го. Ден соолугуна байланыштуу ошол жака жөнөтүптүр деп. Анан биз ошол жака барбай, балдарыбыздын өзүнө керектүү нерсесин алып алса, бул кандай жакшы. Больницага акча кетиргенден көрө, биздин дарыларыбызга кетиргенден көрө, өздөрүнүн керегине жарап турса, бул биздин ден соолугубузду караганыбыз балдарыбызга чоң жардамыбыз деп ойлойм. Медитация жасайм эртең менен, велосипед тебем. Медитация аябай көп нерселерден арылтат экен. Ооруларың, жан дүйнөң, бул мээдеги, ичибиздеги чирип кеткен таарынычтар, коркунучтар, түштүн баары чыгат экен да. Азыркы күн менен жашап калат экенсиң. Кече мындай болду эле, анан эртең эмне болот дебестен учурчак менен жашап, арыктооңо дагы себепкер болот экен. Жан дүйнөңдүн, көздөрүңдүн жаркырашына, ар бир нерсеге шүгүрчүлүк кылганга, тообо кылганга жардам берген ушул мага медитация болду, намаз болду. Анан ушул тазаба. Өзүмдү жаш көргөнүмө көп болсо бир 5-6 жыл болду. Мен өзүмдү эч ойлоп турмун. Балдарым, жолдошум, туугандарым, эжем, сиңдим деп жүрө бериптирмин. Анан өзүмдү жакшы көргөнүмө, өзүмө көңүл бурганыма, мен да бир катардагы инсан экениме, өзүмдү көңүл бурганыма бир 5-6 эле жыл болду. Ден соолугума себепкер болду. Мен ооруп, жылына 2 жолдон жатып калып, кээде маанайым түшүп, эми тагдырда ар кандай өйдөлдүйлар болот. Анан жакшы көргөнүмө ушул 5-6 эле жылдын жүзү болду. Азыр мен өзүмдү бирөө айтты эле, я не хочу существовать, я хочу жить. Не просто жить, а я хочу красиво жить деп. Мен ошол красиво жить дегенге өтүп калгам. Баягы серванттарда турган жаңы идиштерди чыгардым, кашыктардын баарын чыгардым, хрустальдардын баарын чыгардым. Биринчи өзүбүздү сыйлайлы, үй бүлөбүздү сыйлайлы, анан өзүңдү сыйласаң өзгө сыйлайт деп. Азыр менин сервантымда эч кандай жаңы буюмдар жок, баардыгын колдонуп, сынса, хрустальдарда чай ичип, чоң бекитиле турган наборлорду жеп атабыз. Себеби бул жашоодо айтат го, 5 күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жоргонмун дейби эле. Ошондой болуп, өзүбүздү сыйлап, жакшы көрүп, жакшы тамактанып, жөн эле жашабай, сулуу жашайлы. Баягы орустардын сөзү жакшы звучит этет экен да. Не просто жить, а красиво жить деп. Ошон үчүн ар бирибиз бул жашоодо биз сыноого гана келгенбиз. Сен жакшы жашайм десең да өзүңдүн колуңда, жаман жашайм. Баягы адамдарды мен ары менен эле чымынга теңгем келет да. Ары мисалы кандай кооз гүлдөргө конуп, бал чыгарып, кандай жакшы жерлерде ары жүрөт. Анан чымынды эми билесиңер,
ал жактан бул жактан каякта калдыктарга. Ошон үчүн биз арыдай иштеп, арыдай жашайлы, бал чыгарып, эмгектенип, өзүбүздүн ишибиздин жыйынтыгына сүйүнүп, ар бир кылган ишибизге сүйүнүп, кубанып, жүрөгүбүз жумшарып, соопчулукту жасап, бирөөгө жакшы сөз айтып, жардам бере албасаң дагы жок дегенде моралдык жактан жардам берген дагы бул чоң жүрөгүңдүн жумшарганы да. Мен мурда уйкум бузула берчү, ыйлак болчумун. Мен эми баягы бир жылда эле 2 жылдын ичинде эле 4-5 адам үй бүлөбүздөн каза тапты. Эми бирөөлөрү ооруп, бирөөлөрү сууга чөгүп, бирөөлөрү карылыктан дегендей. Анан ошол мага өтө неме болуп, мен өтө ыйлак болуп, мындай ойлосом депрессияга түшүп кетиптирмин да. Анан ошонун баарынан кутулдум. Уйкум болбочу, бирөөгө бир нерсе айтып атсам деле ыйлай берчимин. Бирөө бир нерсесин айтса деле ыйлай берчимин. Анан көрсөм мен өзүмдү өзүм кысып эле ордум деле жок бул жашоодо, үй бүлөдө деле бир рабочий лошадка десем, лошадка мындай уважительный болуп калып атат да, сыйлуу болуп. Эшек менен аттын аргындашканда качыр деген чыгат. Ал иштегенге гана жараган да. Мен ошондой качыр болуп алган экенмин да. Мен азыр өзүмдү аял сезип, өзүмдү эне сезип, өзүмдүн маанайым үчүн баягы красиво жить деп жакшынакай тамакты жасап, жакшынакай идишке салып, монтип отуруп жеп, ушунун баарыга шүгүр, ушул күнгө жеткизгенге шүгүр деп жашайм. Шүгүр деген сайын берет дейт Алла таалам. 1000 мерте шүгүр, 1000 мерте шүгүр деп жашайм. Анан велосипед айдасам эле ушундай жашта дейт да. Мен жүрөгүм жаш айлы. Мен өзүмдү бир эми 40 менен 35 ортосундагыдай эле сездим да, өзүмдүн энергиямды. Анан элдер комментарийде карыган десе, анан мен карыдымбы деп ойлонуп кетем да. Мен карыган жокмун. Биз ар дайым жашмын, күчтүүмүн. Мен кандай күчтүүмүн, Нарбаева күчтүүсүң, сен сулуусуң, сен мыктысың, сен мынаны жарайсың, мынаны жасай аласың деп өзүңдү өзүң мактап, мотивация деп турсаң, өзүң гана жардам бере аласың. Мына жерден көрдүңөр, баягы мелиса деген чөптү, мятаны көрдүңөр, райхан, ошо көк эртең мененки немем бадыраң менен петрушкаларды ичем. Завтрагым эртең мененки таамым ошол. Анан кийин ошол мяталардан демдеп алып туруп кечке ичем. Ушунчалык тазаланасың. Анан баягы жасаган медитацияң, сенин окуган намазың, сенин абаң, сенин тегерегиң баардык адамдын жакшы жактарына гана көрүп каласың. Жаман жагына көзүңдү жумасың. Бирөөнү ашкерелөө, бирөөнү маскаралоо бул өтө чоң күнөө дейт. Жаап койгон нече сооп дейт. Идеальный адам жок. Мен ушундай идеальный, мен жакшымын дегенден өтө алысмын. Мен деле ушунчалык неме айтат го, бир жакшы адамды көрсөң аны айтпай турган бир жаман жагы бар. Жаман адам деле сүйлөшүп отурсаң абдан бир жакшы жагы болот да. Ошон үчүн адам биз пендебиз, биз мүнөзүбүз менен гана айырмаланабыз. Анан ийгиликти жаратыш үчүн эмгек, иштеген тиштейт дейт. Ошон үчүн мен тынымсыз эмгектенгенден рахат алам, сүйүнөм, ар бир ишимди кылып алып, жыйынтыгына өтө сүйүнөм. Анан тынч уктайм, жүрөгүм жарык, бирөөнүн жакшы жактарын айтып, кубанып, бирөөнүн ийгилигине кубанып, кыйналып аткан болсо ошону көрө билип, жардам ооруп аткан адамга жардам бере билип, бирөөнүн жолдон жүгүн ала коюп, жолдон өткөрүп коюп, ошондон деле рахаттанса болот да. Анан сөзсүз эле бай болуп, сөзсүз эле чоң машинаны минип алып жүргөн эле рахат эмес, бул басып жүргөнүбүз өзү рахат, сүйлөбөй алганыбыз өзү рахат, каалаган жериңе барып келе алганың рахат. Мен бактылуумун, күтүп алган балдарым, жолдошум бар, узатып койгон жолдошум, үй бүлөм бар, жан жаныбарларым бар мени күткөн. Эртең менен туруп эле алтынай деген тоокторум бар. Ошолорго кубанам, сүйүнөм. Элим бар, журтум бар мени чакырып алган. Анан той тополок багып, ошол кат жазчы мага өфий деп жүрүп, өмүр деп жүрүп ушул үйлөрдү алдык. Аллага чексиз шүгүр. Ушул элдин сүйүүсүнөн, элдин жүрөгүнөн бизди ажыратпасын. Андан соң Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынай Нарбаева элдин сүймөнчүгү болгон Өмүр аттуу ырын аткарып, маекти жыйынтыктады.
Ömür bağıtım tappay izdep kүйüp jansam da ömür taqdırda can ürep men öңдөн assam da ömür bakıtты azap jandap tüşük tartsam da men seni süyem ömür men seni süyem ömür aldımdan azgırıp çakırdılay aldıngo jaştıktın жазындалай антсең да сыйлоого акым барай мен сени сүйем ömür берерин билбеймин алер теңдин тирүүлүк белегин араң тердим тар жолдо миң аксап жүз күйсөм да мен сени сүйем ömür men seni süyem ömür men seni süyem